Кыргызстанда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы менен салык мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Ведомствонун маалыматына караганда 20 февраль күнү Евразия экономикалык бирикмесине мүчө өлкөлөрдүн республикага мыйзам товар киргизип турганын туруктуу коррупциялык схеманын бети ачылган. УКМКдан билдиришкендей, Финполдун аймактык бөлүм жетекчилеринин бири менен салык кызматынын жооптуу кызматкери колго түштү. Алар 2019-жылдан бери товарларды Кыргызстанга тоскоолдуксуз киргизип бергени үчүн акча алып турушкан деп шектелүүдө. Эки кызматкер тең УКМКнын тергөө абагында киргизилип, кылмыш жаза кодексинин 319-беренеси боюнча сотко чейин көндүрүш башталды. Маалымат бак Спутник KG. Кыргызстандык белгилүү балбан Айсул Тыныбекова Азия чемпионатынын биринчи кармашында япониялык Юкаго Кавайге жеңилип калды. Беттеш бириккен күрөш дүйнөсү сайтында түз эфирден көрсөтүлдү. Тыныбекова менен Кавай 62 кг салмакта күч сынашты. Жеңишти 6-1 эсебинен япониялык спортчу алып кетти. Беттеш бүтөргө чукул эсеп 1-1 болчу. Бирок Кавай атаңдашын көтөрүп чапкандыгы үчүн 5 упай алып кеткен. Ал эгер финалга чыга алса, Тыныбекова коло байге үчүн күрөшөт. Турнир ушул тапта Нью-Дели шаарында болуп жатат. 18 февралда башталган мелдеш 23 февралда жыйынтыкталат. Чемпионаттын программасында грек-рим кыз-келиндер арасындагы жана эркин күрөш боюнча кармаштар өтөт. Маалымат бак Спутник KG. 2020-жылдагы Токио Олимпиадасына лицензия берген күрөш боюнча турнир Кыргызстанда өтөт. Мындай чечимди бириккен күрөш дүйнөсүнүн аткаруу кеңеши кабыл алды. Билдеш 27-29 март күндөрү Кытайдын Сиан шаарында болуш керек эле, бирок коронавируска байланыштуу бириккен күрөш дүйнөсү беттешти башка жака уюштуруу чечимин кабыл алган. Ошондон кийин эл аралык спорттук уюм бир катар Азия мамлекеттерине, ал ичинде Кыргызстанга турнирди өткөрүүгө сунуш киргизген. Кыргыз өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясы мындай маанилүү иш-чараны өз өлкөсүндө өткөрүүгө макулдук бергенине кубанып турабыз, деген эл аралык күрөш федерациясынын президенти Ненат Валуевич. Бул чечимге ылайык мелдештер эми 27-29 мартта Бишкек шаарында өтмөкчү. Федерациянын аткаруу комитетинин чечими боюнча кытайлык спортчулар алгач Белград шаарына учуп инкубациялык мөөнөтүн алкагында 2 апта болушат. Ал жакта балбандарга машыгуу үчүн атайын база беришет. Алар 14 күндөн кийин гана Бишкекке келет. Маалымат булак Элгезит. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы билүү үчүн алып турган УКМКнын тергөө абагына барышты. Бул туурасында аталган институттан кабарлашты. Маалыматка Атамбаев аларга ден соолугунан аксап жатканы боюнча айтып берген. Саламаттыгы туурасында ал акыркы мезгилде кан басымым төмөндөп жаткандыктан медиктерге кайрылууга аргасыз болдум деди деп жазылат маалыматта. Андан сырткары билдирүүдө Атамбаев абактын түзүлгөн шарттарына нааразычылыгы жок экендигин айткандыгы кабарлаган. Атамбаевдин абалы УКМКнын тергөө абагында начарлагандыгын уулу Кадырбек жактоочусу Замир Жошеевдин сөзүнө таянып, Facebook баракчасына жазган. УКМКнын маалымат кызматы Атамбаевдин абалы туруктуу экенин, мамлекеттик комитеттин дарыгерлери күнү-түнү анын абалын көзөмөлдөп жатканын билдирген эле. Кытайда коронавирустан өлгөндөрдүн саны бир суткада 118 адамга көбөйдү. Жалпысынан коркунучтуу илдеттен 2236 адам набат болду. 18264 киши оорудан айыкканын Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча улуттук комиссиясы 21 февралда кабарлады. Маалыматка ылайык, акыркы суткада 2119 адам ооруканадан чыгарылды. Ушул эле аралыкта 889 адам вируска чалдыкканы аныкталды. Бардыгы болуп өлкөдө 75400 ашуун адам коронавирусту жуктуруп алган. Алардын ичинен 12000ге жакыны оор абалда. Кытайдан тышкары 30 өлкөдө вируска чалдыккандар аныкталды. 25 жаштагы жигит вискинин жардамы менен коронавирусту жеңди, жазат Germany One порталы. Улестин жашоосу Конор Рид мындан 3 жыл мурда университеттердин биринде англис тилинен сабак берүү үчүн Кытайга барган. Тилекке каршы 2019 эң көп коронавирусу аны айланып өтүп кеткен эмес. 2 ай мурдараак Конор Риддин вирустун симптомдору аныкталып, Ухандагы ооруканалардын бирине жаткырылган. Ал жакта 2 жума дарыгердин көзөмөлүндө жатып, жакшы болуп чыккан. Өзүнүн айтымында оору менен күрөшүүдө ингалятор жана алкоголь жардам берген. Менден коронавирусту аныкташканда шок абалда калдым. Болду, өлдүм го деп ойлогом, бирок оору менен күрөшүп жеңип чыктым. Каттуу жөтөлгө кабылганда ингаляторду пайдаландым. Дагы ысык вискини балга аралаштырып ичип жаттым. Бул эски модадагы дары, бирок дал ушул виски ооруну жеңип чыкты окшойт деп айтып берген Британ басылмасы.
Дарыгерлер жазып берген дары-дармекти колдонбогонун кошумчалады. Маалымат Булак, Элдик медиа. Акыркы маалыматтар боюнча 7697 киши nCoV 2019 коронавирусуна кабылды. Бул боюнча Джон Хопкинс атындагы университетинин истемалуу, изилдөө жана инженерлик борборунун сайтында жазылды. Ал эми сакайып кеткендердин саны 18440, көз жумгандар 2247. Кытай бийлиги 2019 жылдын 31 декабрында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна өлкөнүн борбордук бөлүгү Ухан шаарында белгисиз пневмония оорусу бучалганын билдирген. Адистер оорунун козгоочу коронавирус nCoV 2019 экендигин аныктап, эл аралык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп жарыялашкан. Маалымат Булак, Спутник KG. Баткент шаарында бүгүн 21 февралда Кыргыз-Тажик өкмөт аралык чек ара сүйлөшүүсү өтүп жатат. Ага Кыргызстандын жана Тажикстандын премьер-министрлеринин орун басарлары Акрам Мадмаров жана Азим Иброхим катышууда. Тажик вице-премьерлери өз сөзүндө эл арасында ишенимдүү калыптандырыш керек экенин, эки тараптуу жумуш тобунун ишине да эл ишеничи зарыл болорун айтты. Ошону менен катар ал жолугушуунун жыйынтыгы менен макулдашууга келип, документ кабыл алыш керек экенин белгиледи. Кыргыз тараптан сүйлөшүүгө Тажикстандагы элчи Жанаш Рустамбеков, Баткен областынын башчысы Алишер Абдрахманов жана өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев катышты. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын демилициялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын буга чейинки жыйыны Тажикстандын Исфара шаарында 4-5 февралда өткөн. Анда ортодогу маселелерди чечүү жаатында жалпы түшүнүү жана каалоо бар экени айтылган. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечиш үчүн эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келген январь айында кабарлаган. Мындан тышкары чек арадагы 114 чакырым жер эки өлкөнүн бардык карталары боюнча туура келгени жана аларды бекитсе болору айтылууда. Маалымат Булак, Азаттык. Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары УКМКга чогулушту. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратынын жанына мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин колдоочулары чогулду. Чогулгандардын катарында Жогорку кеңештин депутаттары Анвар Артыков жана Асель Кудуранова бар. Ал мурдагы президенттин ден соолугу тууралуу айтылган маалыматтардын чынтөгүн билүү максатында Атамбаев менен жолугушууну талап кылышты. УКМКнын камагында жаткан Атамбаевдин ден соолугу кескин начарлаганы тууралуу анын балдары менен жактоочусу айтып чыгышкан болчу. Өз кезегинде УКМК мурдагы президенттин ден соолугунун абалы туруктуу, ал дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин айтууда. Буга чейин кыйноолордун алдын алуу улуттук борборунун жана Акыйкатчы институтунун кызматкерлери УКМКга киришип Атамбаевдин абалынан кабар алышкан. Орус менен Туркия согуштук аракеттерге катышууда. Орус жана турк аскерлери бейшембиде Сириянын Идлиб провинциясындагы согуштук аракеттерге катышты. Көтөрүүчүлөр Сирия президенти Башар Асаддын армиясына тарттырып жиберген аймакты кайтарып алууга аракеттеништи. Турк артиллериясынын колдоосунда оппозициялык күчтөр Найраб кошуна чабуул жасашты. Орусиянын коргоо министрлиги турк аскерлерине каршы орусиялык Су-24 учактары соккурду. Билдирүүдө Сириялык аскерлер бардык чабуулдардын мизин кайтарганы айтылат. Орусия коргоо министрлиги Туркиянын террорчулардын аракетин колдобого үндөдү. Туркия коргоо министрлиги Идлибтеги авиасоккудан Туркиянын 2 аскер кызматкери набыт болду. 5 жаракат алганын билдирди. Анкара аба чабуул үчүн жоопкерчиликти Сириялык өкмөттүк күчтөргө жүктөдү. Маалыматка караганда, мындан кийин түрк армиясы Асаддын армиясына каршы артиллериялык сокку урган. 19 февралда турк президенти Режеп Тайып Эрдоган Асаддын күчтөрү артка чегинбесе, Идлибтеги алардын мизин кайтарууну көздөгөн аскердик операция бир түндө башталышы мүмкүн экенин эскерткен. 2018 жылдын сентябрь айында Туркия менен Орусиянын лидерлери Идлибтеги деэскалация аймагында айландырууну, бул провинцияда ок атышууну токтотууну макулдашкан. Бирок андан бери аймакта кармаш толук токтой элек. Кыргызстандын аймагына коронавирустун келүүсүн алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтын жыйыны өттү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавирус инфекциясынын жайылышына жол бербөө боюнча кабыл алынган чаралар тууралуу айтып берди. Учурда Кыргыз Республикасынын аймагында коронавируска чалдыккан учур катталган жок. Вирусту аныктай турган экспресс тесттердин саны жетиштүү. Тышкы иштер министринин маалыматы боюнча Кытай Республикасында илдетке чалдыккандардын арасында биздин мекендештер жок.
Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова ар кандай вирустук инфекциялардын алдын алуу максатында өздүк гигиенаны сактоо боюнча мектептерде жана бала бакчаларда маалыматтык түшүндүрүү иштерин сапаттуу жүргүзүүнүн маанисин белгиледи. Штабтын мүчөлөрү ошондой эле жарандарды коомдо дүрбөлөңгө салуучу тастыкталбаган чындыкка дал келбеген маалыматтарды жайылтпоого чакырды. Мамлекеттик органдар туруктуу негизде кырдаалга көзөмөл жана мониторинг жүргүзүп, кабыл алынган коопсуздук чаралары тууралуу коомчулукка өз учурунда маалымат берүүлүдү деп айтылат маалыматта. Жыйындын соңунда тармактык мамлекеттик органдарга керектөөчүлөр колдонгон медициналык дары-дармектин жана товарлардын наркына мониторинг жүргүзүүнү улантуу тапшырмасы берилди. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасындагы бардык көзөмөл өткөрүү жайлары күчөтүлгөн тартипте иштөөсүн улантууда. Зарыл болгон профилактикалык чарбалар кабыл алынган. Зарыл болгон бардык керек жарак менен байкоо жүргүзүүчү убактылуу имараттар камдалган. Эпидемиологиялык кырдаал жакшы эмес өлкөлөрдөн келгендердин ар бири текшерилип жатат. Маалымат Булак Баракелди.